Ассаламу алейкум. Волонтер деген ким? Волонтер деген ыктыярдуу түрдө социалдык пайдалуу иштерди жасаган адам. Ал үчүн кайтарым күтпөйт, айлык күтпөйт, киреше күтпөйт. Бул ыкыластуу адам. Чын дилинен, ыкыласы менен мамлекетиме жардам берейин, толбогонун толтуруп берейин, тешик болсо бүтөп берейин деген ыкыласы бар адамдар тарбиялай турган бир институт. Урматтуу Балбак мырза, ушуну шайлоо алдында ушул мыйзамды жазам деп сөз бердим эле. Сиз ошол ишти чечип койдуңуз. Бирок кеңешип турдуңуз. Чоң рахмат. Бул абдан маанилүү документ болчу. Бирок кээ бир өлкөлөрдө мамлекеттик кызматка кабыл алыш үчүн сөзсүз түрдө волонтердук тарыхын сурайт, таржымалын сурайт. Сен буга чейин волонтер болуп иштеп көрдүң беле деп. А бизде көрүп атасыз азыр компьютерден ким көп бала алса ошо кирип кетип атат. Ботаниктердин, мамлекеттик кызматтын философиясын түшүнбөгөндөр, эми жаттап окуп келип компьютерден ким алса, бул иш башка, ал анча-мынча документти жаттап алган башка. Ошондой бир жагдайлар мен азыр карадым, ошондой жагдайларда бар экен, бирок өзүңүз тактап бериңизчи. Келечекте мамлекеттик кызматка кабыл алыш үчүн волонтердук тажрыйба, таржымал керек деген бир нормалар бизге зарылбы? Негизинен өтө туура айтасыз. Мисалы, чет өлкөдө, башка өлкөлөрдө ушул бар. Коомдук иштерге аралаштың беле, кайрымдуулук иш кылдың беле, волонтерлук иш кылдың беле деп. Бирок бара-бара биз да ушуга барат окшойбуз да, Кыргызстанда да. Ошону Кудай буйурса келечекте чогуу сиздер менен, жакта отурган депутаттар, коллегалар менен келечекте башка мыйзамдарга ушуну киргизебиз деген ойдомун. Эмгек кодексине, билим берүү кодексине, мыйзамдарына. Азыр кабыл алалы, Кудай буйурса, убакытты карап көрөлү. Балким ушул мөөнөттүн ичинде деле ушул өзгөртүү киргизсек болот. Анткени азыр курсактары ток, айлыктары жакшы, ошондо деле күндүн тең жарымын уйкусура уктап өткөзгөн, иштебей өткөзгөндөр толтура да. А волонтер деген эчтекеси жок, ошентсе дагы элге жутка пайда алып келип атат. Бирөөгө көрүнөйүн дебейт, мактанайын дебейт. Анан экинчи дагы бир жери бар экен да, 8-чи беренеде волонтердук иш 18 жаштан баштап болот делиптир да. Мисалы, биз бала кезде Тимуржан анын командасы деп билесиз да, Гайдардын чыгармасын окуп, киносун көрүп чоңойгонбуз. Кичинекей кезде пионерлерди волонтер кылып тарбиялайт болчу да. Азыр деле бир адамдан бир китеп деп, бир 300дөн ашык китеп ачкандардын көпчүлүгү мектеп окуучулары. Элди кыдырып, китеп топтоп, китептерди жаңылап, ошолордун волонтердук иши кандай болот? Бул да бияктан дискуссия кылганда Дастан Далабаевич айткан, эмгек кодексинде 14 жаштан башталат. Уруксаат берилет иштегенге, мындай эмгекке тартым жарамдуулук жарандарга деп. Бизде ошол 14 жашынан баштап, бирок негизи волонтерлук иш 18 жашынан башталсын, 14төн 18ге чейин ата-энесинин уруксаты менен болсун деп жазылып турат да биякта. Чоң рахмат. Эми бул жумуш деп айтпас элем, бул талим тарбия. Бизде деле өнөргө үйрөтүп, балық улаганды балыкка иштеп чыгып, балдарын тарбиялап атпайбы, дыйканчылык кылган дыйканчылыкка жардам бердирип. Эмгектен адам өлгөн эмес, менимче ушул жагын бир карап көрсөк болот, бирок абдан жакшы мыйзам деп эсептейм. Анан мен чындыгында Японияда абдан таң калганмын. Япон мектебине кыргыз бала 1-чи класска барып атат. Элестетип көрсөңүз. Япон мектебине, ал япончо я тамгасын да билбейт, бир сөз билбейт. Кантип окутат? Же кыргыз тилин билген, же орус тилин билген мугалим жок. Ошондо бир волонтер чыккан. Бир аз орусча билет экен, Кыргызстандан барган жаран болчу. Эртең менен баланы алып кетип, кечке жанында отуруп, которуп берип, жардам берип, үйүнө келип, сабактарын даярдаганга жардам берип коюп, кечинде кетип, анан кайра эртеси келип, ошентип бала япон тилин үйрөнгөнчөктү жанында болгон да. Мына волонтердук дух. Ошондон улам кантип анан Япон өлкөсүн сыйлабайсың, урматтабайсың. Ошондой бир духту тарбиялаш керек. Анткени жалаң эле акчаң болсо кулуңмун деген философия менен алып бара албайбыз. Ушул өңүттө абдан актуалдуу. Биз муну колдойбуз фракциябыз менен. Чоң рахмат. Рахмат.